Саламатсыздар, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Президент Жогорку Кеңештин депутаттары мөөнөтүнөн мурда шайлоону 30 ноябрга дайындады. Майлуу суу лампа заводунун карамагында дагы бир айнек идиштерди чыгаруучу цех пайда болду. Таштандыдан чыккан түтүндөн тажаган дачалыктардын көйгөйү, маселе качан чечилет? Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 30 ноябрга дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоону уюштуруу, аралыктан добуш берүүнү колдоону тапшырмасы, министрлер кабинетине БШКга бардык чыгымдар үчүн каражат бөлүүнү, шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу, ошондой эле коомдук тартипти сактоо боюнча чараларды көрүү, шайлоочулардын так тизмелерин түзүү үчүн анын маалыматтарын тактоо боюнча чараларды көрүү, кибер коопсуздукту сактоого баштаган бир нече тапшырма берилди. Ошондой эле президент жарлыгында башкы прокуратурага шайлоону өткөрүүдө мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл жүргүзүүнү тапшырды. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев КМШга мүчө өлкөлөрдүн делегация башчылары менен биргеликте Иннопром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө барып, ошондой эле көргөзмөнүн алкагында жаңы технологиялар союзу, келечектин өнөр жайын түзүү темасындагы пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Делегация башчылары улуттук павильондор коюлган көргөзмө залдары менен таанышты. Кыргызстандын павильонунда 10го жакын ишкананын өнөр жай продукциялары коюлган. Атап айтканда радиаторлор жана жылуулук алмаштыргычтар, майлуу суу лампа заводунун жана Дастан ТНКнын продукциялары, компьютердик техника, жеңил өнөр жай буюмдары жана башка продукциялар көрсөтүлдү. Көргөзмөнүн алкагында пленардык жыйында сөз сүйлөнгөн Минкап башчысы Кыргызстан үчүн өнөр жайды тездетүү бүгүнкү күндөгү экономикалык саясаттын эң маанилүү приоритеттеринин бири болуп саналарын белгиледи. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Минск шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар курамындагы жыйынына катышты. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына башталар алдында делегация башчыларынын биргеликте сүрөткө түшүү аземи болду. Жыйындын күн тартибине 20га жакын маселе киргизилген. Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту күч алууда. Алдын ала болтурбоону максаттаган кылмышка эмес, билимге умтулуп, өз мекениме салым кошом аталышындагы иш-чара Сузак райондук прокуратурасынын демилгеси менен Сузак районунда орун алды. Анда мектеп окуучулар, мугалимдер, райондук бир катар жетекчилер катышты. Ата-энеси баласынын тартибине, билимине кайдыгерлик мамиле жасагандан улам терс көрүнүштөргө барган баласы акырында билимден да жок досун бычактап тор артында калат. Бул турмуштан алынган кыйылган өмүр спектакли Барпа атындагы драма театрынын кызматкерлери тарабынан окуучуларга тартууланды. Ден соолугуна зыян келтирейин. Же анын өмүрүн кыяйын деген эмесмин. Мен эс жоготуп койдум. Мен акылым жоготкон урматтуу сот, сурадан мурайым кылыңыз. Bizde Suzak rayonunda bol böyle yaşlar arasında kılmışlıklar olup jatar, yaşlarda karata kılmışlıklar olup jatar. Oşların ağırlıklarını almalar joyu üçün bir şu mizandoluktu senin geleceğleri düşündük edelim çok jatarız. Şunday bir tablo жүргүзүктүр biri en eski суроо боюнча да эмне себептен урдоо болуп атат, эмне себептен зомбулук болуп атат, эмне себептен зордуктуу фактылар болуп атат. Өзгөчө бул зордуктуу фактылар жана урдоо фактылар деген жаш балдар арасында көп учурап жатат. Тилекке каршы. Эң биринчи нерсе бул деген bilmeyin, bayağı bilimi yok ballardın, cenabı tarbiyanı жетişkin türde almanan ballardın arasında bol kereklerden öyle. Emin için mekteplerdeki bayağı ters görünüşlerdü, kantip aldın alabız, kantip joyuyoruz, oşonda kılmışlılıkta, şu jaş ballar sizlerin aranlarda bolup atkan nerselerdi. Biz şu rayonduk dengeyinde sizlerle bugün bağırlaşıp, hazırda bir spektakl görüyorsunuz.
Ошону көргөндө дагы силерден да бир таасирленип, үйүңөргө барганда может ойлонуп бүгүндөн баштап мен андай жолду тандабайм, мен ушул жакшы жолду тандайм. Бейбаш болуп, ар кандай терс көрүнүштөргө катышып жүргөндөн көрө мындай түз жолду тандаганым туура болот экен деп. Бүгүн силер биздин келечегибизсиңер. Мына жаш муундар ошого терең ойлонуп, эртеңки аким, эртеңки депутат, президент араңарда отурат деп үмүттөнөм. Сузак районунда жалпы 104 мектеп бар болсо, алардан 100 окуучу бул иш-чарага катышууда. Тийиштүү кызматкерлер тарабынан билим албаган, тартиби жок окуучуларды андан кийинки жакшы адам болбосун видеоролик жана сүрөттөр менен түшүндүрүлдү. Билимдүү жаштардын келечеги кең мамлекеттик кызматтарда иштей тургандыгы айтылды. Азыр биз сиздерге мынакей жогоруда көрүнгөн баннерде кылмышка эмес, билимге умтулуп өз мекенине салым кошом. Аптекалык наркоманияга жана топтошук мушташылыкка жол жок. Андан соң жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 53 мекемесиндеги жазаларын өтөп жатышкан кылмышкерлерди окуучулар жеринде көрүштү. Аталган мекеменин ички тартибин сактоо менен кылмышкерлерге кандай жазалар колдонулат, кандай шартта өтөп жатышат, тартибин сактабагандарга кандай жазалар берилерин кызматкерлер тарабынан кылдат тааныштырылды. Бул жерде бардыгы бар. Адам өлтүргөнү бар, мошенниги бар, коррупционери бар. Ата бардын сүйлөшүп келсең, ушул балдар ата-энесин укпагандар. Мындай жайга кылмыш кылып эмес, кызматкер болуп келүүсү үчүн мыкты билим алып, ата-энесинин берген тарбиясы менен жакшы инсан болуп кызмат өтөөлөрүн мындагы кызматкерлер тарабынан айтылды. Бүгүнкү иш-чара боюнча биз жакшы таасир алдык. Кечеги күнү дагы биз күтпөгөн нерселер болду. Жакшы таасир алдык. Кылмыш кылгандан кийин ал жерге кирип өкүнгөндүн пайдасы жок. Ошондуктан кылмыштуулуктун алдын алыш керек, окуш керек, билимli болуш керек. Биз ошол жерге барайлы, кандай максатта барайлы, иштеген барайлы, отурган барбайлы деген бир ошо жакшы министр байке сүйлөп өттү. Мен ошол сөзүнө абдан таасирлендим. Кылмышка эмес, билимге умтулуп өз мекениме салым кошом аталышындагы иш-чара 2 күнгө созулуп, 2-нчү күнү Бегабат өткөрмө бекетинде да болушту. Армиядагы тамак аштар, курал жарактар, техникалар менен тааныштырылды. Соңунда спорттук иш-чарада орун алды. Прокуратура органдарынын негизги бир приоритеттүү багыттарынан бири бул жаш өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо болуп саналат. Акыркы учурда коомубузда ушул өспүрүмдөр арасында түрлүү кылмыш жасаган фактылары байма-бай кездешүүдө. Ошол терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында бүгүнкү иш-чара дагы өткөрүлүп жатат, жетекчиликтердин катышуусунда. Азыркы мамлекеттин саясаты билип атпайсыздар, ушул көрүп атпайсыздар, бул алдын алуу иштерин күчөтүү боюнча ар бир орган өзүнүн ишинде ошол болуп жаткан бир кесепеттер менен эмес, ошону алдын алып жол бербөө боюнча иштерди күчөтүү боюнча иштер жүрүп жатат. Биз өзүбүз ошол ички иштер министрлиги жана башкармалыктар, бөлүктөр биздин негизги максатыбыз болуп ошо жарандарыбыз, ошо балдарыбыз кылмыштуулукка барбай ушул алдын алып ошолорду кылмыштуулуктан арылтып жакшы жолго салуу. Аталган иш-чара Сузак райондук прокуратурасынын Дебилгеси жана райондук мамлекеттик администрациясы, ички иштер бөлүмү, социалдык коргоо башкармалыгы биргеликте уюштурушкан. Негизги багыт кылмыштуулукту болтурбоо жана алдын алууга багытталган. Барчынай Жанызакова, Чыңгыз Абдыкадыров жаңылыктар үчүн. Өлкөнү өргө сүйрөгөн бул өндүрүштүк ишканалар. Бир кездери дүңгүрөп турган Майлы суу лампа заводу сайыз удрагандан кийин ал жайда иш кыйла солгундай түшкөн эле. Соңку жылдары мамлекеттин көңүл буруусу менен Майлы суу лампа заводунун карамагында дагы бир айнек идиштерин чыгаруучу цех пайда болду. Эми бул завод банкалар менен бөтөлкөлөрдү чыгара турган эң ири жана техникалык жактан алдыда турган ишканага айланууда. Майлы суу лампа заводунун карамагында дагы бир өндүрүштүк ишкана пайда болду. Бул өзүңүздөр көрүп тургандай айнек идиштерди чыгаруучу завод түптөлдү. Бул Германия технологиясы менен жасалып, бүгүнкү күндө заманбап техникалар менен жабдылып, айнек идиштерди өндүрүүнү колго алды.
Ошо биз айнек чыгара турган цехти курдук, могу бутылка банки. Кытайлар холодный участкасында кытайлар үйрөтүп атат, горячий участкасында немистер үйрөтүп атат. Бирок биздин балдар үйрөнүп атат. Буюрса сапаттарына дагы жакшы көңүл буруп атабыз. Ошо Кыргызстаныбызга ошо биздин чыгарган, өндүргөн продукцияларыбызды ошо биздин Кыргызстанда алса, биз демек өнүгүп кетишибиз мүмкүн. Завод чет өлкөдөн алынып келинген акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен камсыздалган. Алар айнекти ысытып, калыпка салып, муздатып, таңгактап жана сорттоп берет. Бардык процесс дээрлик автоматташтырылган. Айрыкча бөтөлкө жана банкаларды тизип отуруунун кажети жок. Анткени мунун баары заманбап технологиялардын жардамында ишке ашат. Жогоруда печ, регенеративный печ бар. 240 тонналык ише кайнатылган. Бардыгы компоненттер ошо печкага келет. Печкеде кайнап, анан бул жака бутылка кылганга формаларга түшөт. Банкага, бутылкага. Бирок 1610 градуста ише кайнап чыгат. Ошол печкада, регенеративный печкада 3 та зона болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү зона. Ошол зоналардан 1610 градуста ише кайнап чыккандан кийин анан биз бул жерге түшөт. Могу машинага, горячий машинага. А жерден формаларга түшөт да, формалар калыптарга. Калыптан өтүп, анан конвейер менен горячий отжиг печкага келет. Отжиг печка. Отжигация этилип, анан ояка перебраковкага кетет. Азыркы тапта биз турган жерде мына ушинтип айнек идиштерди тандалып алынат. Бул жерден жараксыздарын бул жак ыргытылат. Мисалы, моундай дал ушундай эгерде жаракка кеткен болсо, бул жака ыргытып жиберет. Буларды кайра иштетүүгө жөнөтөт. Мына эми биз горячий участкадан чыктык. Тиги сапаттары контролерлор перебирать этип келип атат, чыгарып кайра конвейерге салышты. Биз азыр упаковочный участкага келдик. Мынагы бутылкалар азыр упаковаться этилет автоматически. Мына жумушчулар иштеп атат. Упаковкага келет. Анан терге барып палетке полностью упаковаться этилет. Ушу менен продукция чыгып азыр ангарга кетип атат. Биз чыгарган продукцияларыбызды ангарга кетип атат. Мына контролерлор сапатын текшерип атат. Тиги лабораторияда лаборанттар текшерет. Анан сапаты менен буяка уже сапаты нормальныйлар берге келет. Заводто дал ушундай банкалар дагы жасалууда. Ал эми жалпысынан алганда азыркы тапта 4 түрү жасалып жаткан учуру. Ал эми өзүңүздөр көрүп тургандай дал ушундай айнек идиштер буйрукмачылардын негизинде алардын суроо талабына жараша жасалып жаткан учур экен. Качественными уже со временем уже эки жуманын ичинде уже билинип калды да ишенин качествосы. То есть бу жерде ишенин составы, стеклонун составы тоже роль играет огромную, и плюс оборудование, ну и соответственно персонал. Вот үч негизинде ошо аракет кылып атабыз сапаттуу бутылканы чыгарганы. Белгилей кетсек, Майлуу суу лампа заводу ачык акционердик коомун модернизациялоо боюнча республикалык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ал каражатка заводдун ишин жандантуу менен бүтүндөй республиканы светодоттук лампалар, ошондой эле ата мекендик өндүрүш ишканаларын сапаттуу айнек идиштери жана жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыздоо планы коюлган. Дөөлөт Канатбеков, Жанузак Нурдавлет уулу, Майлуу суу шаары. 2025 жылдын 31 мартында министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган токтомго ылайык өлкө аймагында жүргөн чет элдик номердеги унааларды легалдаштыруу иштери 1 апрелден 1 июлга чейин жүргүзүлүп, андан соң легалдаштыруу мөөнөтү ушул жылдын 1 октябрына чейин узартылган. Сөз кабарчыбызда. Үстүздөгү жылдын апрель айынан тарта 1 октябрга чейин чет элдик номерлүү унааларды легалдаштыруу боюнча жараян башталган. Бүгүнкү күндө анын эң акыркы күнү Жалал Абад областында мындагы жетекчилик берген маалыматка караганда 4500дөн ашуун чет элдик унаа мыйзамдаштырылган.
Бардык жарандарды чет элдик номерлүү унааларын мыйзамдаштырып алуучу мүмкүнчүлүгү 6 айга созулду. Мыйзамдаштырылган унааларга 10 региондун коду жазылган номерлер берилүүдө. Бирок алардын ээлери үчүн биринче чектөө каралган. Аталган темир тулпарларды сатканга болбойт, өлкөдөн чыгарууга тыюу салынат жана унаны башка бирөөгө айдаганга бергенге болбойт. Маалымат тынбай ММКларда жана социалдык тармактарда айтылганына карабастан алгачкы айларда каттоо солгун жүрдү. Акыркы айларга убакыттын ченеми жакындап, жарандардын кайрылуусу аргын болгондуктан транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин аймактагы бөлүмүндө кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. Жалал Абад областы боюнча азыркы учурда 4500дөн ашуун транспорт каражаты катталды. Ал эми Жалал Абад шаар боюнча 2000ден ашуун транспорт каражаты катталды. Бул легалдаштыруу боюнча биз күчөтүлгөн режимде, мындайча айтканда, 2 сменда иштеп аттык. Андан сырткары ишемби, жекшемби күндөрү дагы түнкү 1ге чейин 2 сменда иштедик. Бүгүн каттоонун эң акыркы күнү түнкү саат 12де токтойт. Ошондуктан жарандар унааларын өткөрүп калуунун аракетинде. 2 жыл болуп калды. 2 жыл мурун, бирок легалдаштыруу 6 ай мурун башталган да, маалыматтар бар эле болчу. Анан бирок бүгүн келип атасыздар. Ошо меники бүткөн, номерин алмаштырам. Бүт документтери мурун деп. Техосмотрда. Ошактыгым болуп, ошак болууда. Зорго келди. 4 күн болдук да. Бирок 6 ай мурда башталган го деген. Жок, анысын биз уккан эмеспиз. Могу машинаны азыр 50 миң өткөрдү, ушу стоит, не стоит. Кемчилиги эми ок экен 50 миң. Успеть этпейт. Болуп атат, жетишпейбиз биз. Көпчүлүк каттоо мүнөтү узартылабы деген суроону коюшууда. Анткени өткөрүү албагандар арбын болушу мүмкүн. Бул узартылуу боюнча эч кандай көрсөтмө болгон жок бизге азыркы учурда. Бул жетиштүү эле убакыт болду да. 1-апрелден 1-октябрга чейин 6 ай убакыт болду. Ошол убакыт кенен эле болду да. 1-2 ай болгон жок, 3 ай болгон жок. 6 ай жетиштүү эле болду да. Эртең тактап айтканда 1-октябрдан тарта номер 168-токтомго ылайык мыйзамдаштырылбаган унаалар өлкөдөн чыгарылышы же тетик катары сатылышы керек. Гүлжина Мөндөб, Манас Назаров, Манас шаары. Учурда өлкө аймагында бир катар орто мектептер жаңыланып, мамлекет тарабынан билим берүү мекемелери жакшырууда. Андан сырткары демирчилер аркылуу дагы муктаждыктар чечилүүдө. Сузак районунун Көк Артай аймагына караштуу Жергетал айылындагы номер 11 Мариям Оразалиева атындагы орто мектебинде Кызылай кому аркылуу таза суу киргизилди. Теманы кабарчыбыз улантат. Келечекте сиздердин балдардын келечегин ойлоп таза суу менен камсыз. Көк Артай аймагына караштуу Жергетал айылында орун алган номер 11 Мариям Оразалиева атындагы билим берүү мекемесинде таза суу көйгөйү көп жылдардан бери чечилбей келген. Калкка жакындан жардам көрсөткөн Кызылай коому аркылуу ичүүчү суу менен камсыздалышты. Биздин мектепте ичүүчү суу деген өтө оор акыбалда болчу. Жалгыз ушу бир кичинекей кудугубуз бар эле, ошону толтуруп алып, ошол менен ичүү элек. Бул деген биздин мектепте окуучулар саны өтө көп болгондуктан жетишсиз болчу. Мындан ичүүчү суудан башка дагы бул сууну мектептин класстардын ички тазалыгын үчүн иштетет элек. Бак сугарганга деген таптакыр бизге кыйынчылык жаратат эле. Ошо күнү ысый баштагандан баштап суу тартыштыгы аябай бизде оор маселеге айланып калчу. Кудай насип этип быйылкы жылы ушул Кызылай коомунун жамааты менен биргеликте биздин мектепке 2 резервуар курулду. Буюрса биздин окуучуларыбыз үчүн ичүүчү суу көйгөйү мындан кийин болбойт деген ойдобуз. Жалпы 3 чакырым аралыктан суу түтүк жаткырылып, таза суу тартып келинди. 2 миллион сомдун тегерегинде каражат жумшалган. Муну менен мектептин ичиндеги ашканага, сырткы бөлүгүнө суу чыгарылып, ажатканасы болсо талапка ылайыктуу болуп оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. 3,5 километр аралыктан суу тартып келдик. Андан сырткары бул жака суу сактоочу водозабор деп коет. Ушундай куруп бердик. Ошонун негизинде бул жака балдардын гигиенасын оңдоо максатында туалеттин дагы полный жаңыдан ремонт кылып, ал жерде мурда раковинасы баягы ажатканадан чыккандан кийин колун жуучу жай жок болчу. Ошол жака кыздар тарапка 3, балдар тарапка 3 раковинадан турган, жалпысынан 6 раковинадан турган кол жуучу жай кылып, ушу балдардын гигиенасын сактоо максатында ушу
иш жүргүзгүлүк да. Ошонун негизинде бул айылда ошол мектепте окуучулар таза суу менен камсыз болуп калды десек жаңылышпайбыз. Мектептин жанында атайын 50 тоннадан суу батуучу 2 суу кампа казылды. Эми таза сууга болгон чоң муктаждык чечилди. Бул күнү анын ачылышы орун алып, жергиликтүү айыл тургундары жана Кызылай коомунун жетекчилиги, мектеп жамааты катышты. Белгилей кетсек, бул ишке айыл аймактан дагы каражат жумшалып, колдоо көрсөтүлгөн. Айыл өкмөт тарабынан 250 миң сомго жакын акчалай түрүндө жардам берип атык. Анан өзү жалпы 500 миң эле. Анан калганына өзүбүздүн техникалары менен жерди казып берип, шланганы жаткырадан кайра көмүп бердик. Ошондо жалпы 500 миң тегерегинде айыл өкмөт тарабынан салым кошулду. Буга чейин кыйынчылык тартып, таза сууну пайдалана албай келген окуучулар үчүн эми сууну тундуручу аппараттар менен бирге ичүүчү сууга ээ болушту. Демек, жеке гигиенанын сакталуусуна дагы шарт жаралды. Ал үчүн окуучулар дагы кубанып турушат. Burada biz suğa muhtaç bolup, suğa zar болгонбуз. Анда дагы көркөлөрдүн акчасы жок болуп, акчасы болгондор магазинден алып суу ичип калышкан. Азыркы болгондо биз чыгып эле суу ичип, кийин суубузду кандырып койгонбуз, кандырып атабыз. Ошо Кызылай коомуна өтө ыраазычылык билдиребиз. Булардын биздин мугалимдерге, жана жетекчилерге, агайларыбызга, окуучуларыбызга, чоң кичинекей окуучуларыбызга чоң жардам көрсөттү. Ажатканыбызга чейин суулар келип, таза суу болуп, мурун таза суу иче албай, ушу кранттардан суу ичип, ушу эме өтө кыйналчу болуп, азыр таза суу кирип, ошо таза суу менен ичип калдык. Ракана эмелерге, туалеттерге болуп, колдорубузду туалет чыккандан таза суу менен жууп калдык. Кызылай коому аркылуу Жалал Абад облусунун аймагында ар бир тармакта муктаждыктар чечилип келе жатат. Окуучулардын гигиенасын жакшыртуу максатында 1200гө чукул окуучу окуган бул Розалиева мектеби пилоттук негизде тандалып алынган. Нара Жапарова, Бектур Иманалиев, Сузак району. Таштандыдан чыккан түтүндөн тажап бүттүк. Биздин үндү угар эч ким жок. Мына ушундай тариздеги арыз биздин УТРК Жалал Абад телеканалына Манас шаарынын Дача участогунун тургундарынан келип түшкөн. Окуянын чоо жайы кандай болду? Гүлзина Мөндөөева айтып берет. Биз турган жер Жалал Абад шаарындагы Куруксай участкасында жайгашкан 9 гектар аянты түзгөн Жалал Абад шаарынын таштанды таштоочу полигону. Полигонго 1,5-2 чакырым жакырыкта жайгашкан жашоочулар биздин Жалал Абад УТРК Жалал Абад телеканалыбызга атайын арыз менен кайрылышкан. Алардын арызында бир жумадан бери мына ушул жерден өттөн чыккан түтүн алардын үйлүнө чейин каптап, бүгүнкү күндө ден соолуктары үчүн ыңгайсыздык жараткандыгы жөнүндө айтышат. Азыр полдун үстү күйүп бүттү же бир сырач. Эми астына өттү. Алоолонгон жерлери дагы бар. Алоолонуп күйүп атат уже. Бул азыр шамал ылдыйдан болуп аткан үчүн билинбей атат. Жогору карапчы. Жогорудагы элдерди да уже талкалап атса керек. Кечке мал кадимки жөө туман болуп бизге өтүп барат. Бизге өтөт, бизден Комсомолго өтөт. Короче, мына өрөөндү полный каптап атат түтүнчү. Кечке мал саат 6-7ден кийин келсеңер, кадимки буряга окшоп сапырылат алегинчи. Өзүңөр дагы көп болосуңар, кечке мал келип тартсаңар. Демек, эшикке үйгө чейин кирип багандай ыңгайсыз болуп атат. Ыңгайсыз болуп атат. Мен уже түнү саат 2:30 ойгонгом, ошо ойдон уктай албай койдум. Бир эле мен эмес. Уже СМС жазышып чыктык түнү менен, чыдабай. Тургундар гана эмес, бул жердеги кароолчу үчүн да азыр таза абадан дем алуу деген жок болуп калды. Күнү түнү түтүн ыкшыган, айрым жерлерин күйүп турган таштанды таластындагы жагдай бир нече чакырым алыс жашалса да, шамал менен жоткон түтүндүн агымы жана жыты тургундардын айласын кетирип жаткан учур. 2023-жылы болсо Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө берилген каражаттан улам мына ушул таштанды таштоочу полигондун жарында таштандыларды иштетүүчү атайын завод курулуп, анын ачылышы 2024-жылы болгон. Бул жердегилердин тургундардын пикиринде завод ачылгандан баштап эч кандай иштөө мүмкүнчүлүгүн жараткан жок. Эгерде бул завод бүгүнкү күндө иштеп турганда дагы мындай ыңгайсыздык болбойт эле дешет. Мисалы үчүн ушул жерде эшек өлүп калган болсо, эшек өрттөп аткан болсо, жыттап өтөп, эч ким өтө албайт. 88 жаштагы Калбу эненин ден соолугу акыркы учурда жакшы эмес болуп калды. Ал буга түнү бул жерде каптаган көз ачтырган түтүн менен жагымсыз жыттын таасир берип жаткандыгы деген ойду арманат. Карыган нерселерге, анан жаш балдарга тест эткем. Мен 2 айдан бери ооруп атам мен. Докторго көрдүм, окулдум, тазалаттым.
Ушуну мусорду башка жака жылдырсын. Башка жака жылдырсын, көмүп таштасын, жылдырсын. Нарагында да айылыбыз бар. Көрдүңөр наракта айылдар дiyem. Наракта айылыбыз бар. Бу жерде айыл, бу шаарга чейин кетип атат. Бу Комсомолго чейин кетип атат, жыты. Элдерди аттап атат. Эч ким укпай атат. Жашоочулар бул боюнча бир эмес бир нече жолу тийиштүү жактарга кайрылса да жыйынтык чыкпай келе жатат дешет. Өзгөчө акыркы жумада үйдөн чыгууга мүмкүн болбогондой ыңгайсыздык жаралууда. 5-6 күндөн бери түтүн, ыш болуп атат. Эртең менен биз чыга албай калдыбызга үйдөн сыртка. Үйдө эми салкын деп сыртка чыгып сөрүдө отурайлык дейбиз, башка дейбиз. Бир аз отургандан кийин тамактарыбыз кычышып, кечээ күнү чындап эле мен ошон болбой калдым өзү негизи. Ошогандан кийин жаштар менен бардыгыбыз неме телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу бири-бирибизди чогултуп туруп, ушул телевидение кайтайлык деп кайрылып аткан жерибиз. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Жалал-Абад регионалдык башкармалыгынын улук инспектору Аксамай Сарыбаеванын айтымында бул боюнча тийиштүү тараптарга айыппул бир эмес 2 жолу салынган. Эгерде талаптар аткарылбаса, анда укук коргоо органдарына ишти өткөрүп берүү жагы каралары эскертилет. Буга чейин ошо муниципалдык тазалык ишканасына таштанды калдыктарды ошо мыйзамдардын талабына жооп бербеген үчүн башкармалык тарабынан 23 000 сом айып салынган жана эскертүүлөр берилген. Ал эми бул күйүп аткан боюнча эскертүүлөрдү аткарбаган учурда укук бузуу кодексинин 434-беренесинин негизинде айып салынат. Айып салынып, дагы иш ошо биз берилген эскертүүлөрдү аткарбаган учурда укук бузуу укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Манас шаардык мэриясына да жарандардын кайрылуулары өтүнүчтөрү келтирилген. Өткөн жумада өрт чыкты. Биз өрт өчүрүү кызматы менен бирге барып туруп өрттү курчоого алдык. Курчоого алып өчүрүп, толук өчүрүп бүт алган жокпуз. Анткени ал жер таштанды болгондуктан быкшып ар жеринен түтөп, бүгүнкү күндө түтөп турат. Азыркы күндө чоң бульдозер техника менен ал жердин курчоого толугу менен алдык. 2 водовоз деп коебуз. Суу чачкан машиналар менен сууларды чачып, бульдозер иш алып барып атат. Ал жерге массовый сырттан техникаларды алып кире албайбыз. Анткени таштанды таштоочу жай болгондуктан асты күл болуп күйүп калган ыктымалы бар. Техника түшүп кетип, айдоочу менен кошо күйүп кетсе, ал жерде бир чоң мындай жоопкерчилик турат да. Ошон үчүн бардык нормаларын сактоо менен өрттү курчоого алып, азыр өчүрүп барайтабыз. Бирок даачалыктардын көйгөйү бул гана эмес. Негизги жолдон каттаган оор жүк ташуучу унаалардын жогорку ылдамдыкта жүрүшү дагы андан сырткары жергиликтүү бийликтин бир топ убадалары али күнгө чейин аткарылбай келгендиги. Bizde az mınol jakta заводтор көп негизден. Кирпич заводтору бар, цемент завод бар, нефть завод бар, анан мусор ташкан машиналар андан сырткары мына жаңы жол түшүп атат. Кытайдын машиналары каттап атат да. Анан мына жолубуздан мындай акырын өткөн КАМАЗды көрбөйсүң. Бүт эле ушунчалык катуу ылдамдыкта өтөт. Балдарыбыз мектепке барат, көчөгө кээде чыгып калат бир жумуштар менен. Анан ушунчалык коркобуз да. Андан сырткары үстүндөгү жанагы топуракты шагылды алып кетип аткан үстүн жаап өтүш керек. Бул негизи мыйзам боюнча ошондой. Эч кимси жаппайт. Жол ушунчалык чаңган азыр. Бир машинанын артына түссөң, машина уже боп-боз болуп калат да. Андан сырткары бизде көйгөйлөр ого эле көп. Дагы бирөөсүн айта өтсөк, мына центральный суу түтүгүбүз бизге келген. Таза суу тарткан түтүгүбүз мына жолдун боюнан өткөн да. Анан ар КАМАЗ өткөн сайын тешиле берет. Суубуз токтоп кала берет, кайрадан жамата беребиз. Ошону мына тротуар бүткөндө тротуар жакка алып өтөбүз деген болчу. Аны да алып өтүш керек. Айта берсе арман көп дешет тургундар. Бирок орчундусу кыска аралыкта таштанды полигонунан чыккан түтүндү жок кылбаса, нааразычылык мындан да күчөрүн эскертишет. Гүлжина Мөндөө, Манас Назаров, Манас шаары. Кыргызстанда 2025 жылдын 1-октябрдан тартып 90 календарды күнгө көмүргө максималдуу бааларды белгилөө менен мамлекеттик баага жөнгө салуу киргизилет. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен билдиришти. Белгилүү болгондой, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы социалдык мааниге ээ болгон товарларга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу тартибине ылайык көмүргө максималдуу бааларды белгилөө жолу менен мамлекеттик жөнгө салуу жана көзөмөл жүргүзүү чараларын көрөт. Көмүргө бааларды убактылуу жөнгө салуу жылытуу сезонуна ылайык сунушталууда жана бул чара катуу меш отуну рыногундагы абалга жараша узартылышы мүмкүн. Маалыматка ылайык бул буйруктун кабыл алынышы баалардын абалын көзөмөлдөгө жылытуу сезону учурунда отундун наркынын негизсиз жогорулашын алдын алууга, калктын көмүргө жеткиликтүүлүгүн камсыздоого жана аймактардагы отун рыногундагы абалды турукташтырууга мүмкүндүк берет.
Кезек спорт жатынан алынған хабарларда. Жақында Болгария мамлекетінің Альбена шаарында қол күреш бойынша дүйнөнүн кезектеги чемпиону болуп өтті. Анда Кыргызстандын курамында барган Жалал-Абад обласынын спортчулары мыкты ийгиликтерди жаратышты. Алар 1 алтын, 3 коло медаль жеңип алышты. Бул туурасында кененирээк спорттук кабарчыбыз Маматкадыр Маматалиев сөз кылат. Армрестлинг же биздин тилге которгондо кол күрөшү боюнча дүйнөнүн быйылкы жылдагы чемпионатын Болгария мамлекетинин Альбена шаары кабыл алды. Бул ирет 57 мамлекеттен 1500дөн ашуун атлеттер катышты. Аалам алкагынын биринчилигине Кыргызстандын курамында Жалал-Абад облусунан да 5 спортчу катышып, 1 алтын, 3 коло медалды жеңип алышты. Байге ээлери өлкөбүздө армрестлинг спортун өнүктүрүүдө Опол тоодой мээнет өтөгөн машыктыруучу Ташкөмүр шаарынан Каныбек Эсенгелдиевдин жетекчилигинде барып келишти. Негизинен чоң жетишкендик деп эсептейбиз. Себептегенде бул дүйнө чемпионаты. Ар бир мамлекеттин өзүнүн чемпиондору, жылдыздары келет. Ошондой эле баса белгилеп айтып кетсек болот. Мисалы миллиард калкын саны миллиард. Ошондой өлкөлөрдүн арасынан ошону утуп чыгат да. Индияны, мисал Кытайды, биздики анчалык чоң масса мамлекет болбосок деле аракет кылып, биз өзүбүздүн жулуп алып келгени негизинен аракет кылабыз да. Байтур Абжалбеков Ташкөмүр шаарынан армрестлинг боюнча буга чейин дүйнөнүн 6 жолку чемпиону болгон. Бул ирет 70 килограммга чейинки кол күрөшчүлөр арасында 10 колдон бардык атаандаштарын жеңип, дүйнөнүн чемпионатын 7-чи жолу багындырды. Ал эми сол колдон болсо, коло медалдын ээси болду. Баса дүйнөлүк чемпионатта жогорку ийгиликти жараткан каарманыбызды Ташкөмүр шаарынын жетекчилиги жана шаардын коомчулугу салтанаттуу маанайда тосуп алышса, жакын туугандары алдына күлүк атты тартуулашты. Чемпионаттын баары жакшы өттү. Кудай кааласа травма жок, баары жакшы. Атаандаштардын быйыл жаңы категория чыкканынан атаандаштар баары күчтүү болду. Баары күчтүү болуп, сол колдон 3-чү орунду алып калдым. Анан эртеси күнү оң колдон 1-чи орунду багындырдык, Кудай кааласа. Кол күрөшү боюнча кыздар арасындагы дүйнөлүк чемпионатта бүйүр кызыткан маанайда өттү. Мында Майлы Суу шаарынан барган Таңсулуу Маматова оң жана сол колдо 3-чү орунду камсыз кылып, көкүрөгүнө 2 коло медаль тагынды. Дүйнө чемпионаты өтө жогорку деңгээлде болду. Аны үчүн катуу даярданыш керек эле. Мен ошол коло медалын алып калдым. Бул үчүн дагы чоң ыраазычылыктарымды өзүмдүн агайым Базарбаев Каныбек жана Эсенгелдиев Каныбек агайга рахматымды айтамын. Булар болбосо мен бул деңгээлге да жетпейт болчумун. Агайларыма чоң рахмат. Белгилеп кетчү жагдай кол күрөшү боюнча Болгария мамлекетинде өткөн дүйнөнүн кезектеги чемпионатына Кыргызстандан жалпы 30 спортчу катышып, 5 алтын, 3 күмүш жана 12 коло медалдарды жеңип алышты. Маматкадыр Маматалиев, Бектур Иманалиев, Ташкөмүр шаары. Бүгүнкү алган жаңылыктар топтомунушулар түздү. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.